Биз үйдү жашаган үйүбүздү өткөзүп берип фирмага жаңы үй алганбыз. Эми ошонун үйдүн адресин билбей кызыбызды биринчи школага бермекпиз. Биринчи школага бермекпиз. Биздин адресибиз жок. Ошону ошол үйдүн номерлерин тактап жүрөбүз. Жаңы үйдүн номерлерин тактап, кызыбызды кайсы участокко школага берерин ошону тактап жүрүп. Эми азыр сиз кайерге барасыз ошондо такташ үчүн? Эми кайра фирмадан биздин данныйлардын баарын алып, кайра министерство образования келип, документ өткөзүп коюшубуз керек. Не обязательно өзүнө деле берсеңер болот да. Же өзүнө деле школага? Жок, школа эмес, интернет аркылуу өзүнө берсеңер болот заявканы. Интернет аркылуу бияка заявка берип коюшубуз керек экен. Сиз атыңыз ким беке? Муңайтпас. Муңайтпас беке, ушул система сизге кандай көз караштасыз? Деги эле жагып атабы же мурунку эле система жакшы беле? Мектепке барып, директор аркылуу сүйлөшүп эле ошол жеңилирээк беле? Сиз үчүн кандай дейсиз? Эми заман жаңырып атат, баары жаңыга өтүшүбүз керек да. Эски деген өтөт, жаңы заманга жараша иш кылышыбыз керек. Баары азыр компьютеризация, ошо менен компьютер менен үйдөн баарын жасап коюшка. Ошондой кылыш керек да негизи. Анан бир четте жана коррупцияга бөгөт болуп атат да, мисалы мурда барганда директорлорго бере коюп же алар аркылуу болуп чечилчү эмес беле ошол жекеге мындай жардам берет деген оюңуз барбы же мурдагыдай эле системага өтүп кетет дейсизби кыргызчылыкта? Мурдагыдай өтпөйт. Эми бул система болсо баягы айтып атпайбы? Жакын контактсыз компьютеризацияга өтүш керек да негизи. Бара ошого өтөбүз. 10 жыл, 5 жылдын ичинде уже кадимгидей өзгөрүүлөр болот. Рахмат. Келинчеңизден дагы бир суроо бере коеюн. Сизге дагы бир суроо берем, ооба. Бир суроого сиз дагы жооп берип коюңуз. Сиз эми баары энесиз да. Байкеге караганда көбүрөөк баягы информацияңыз бар болуш керек да. Сиздин аты жөнүңүздү, фамилияңызды, атыңызды айтып коюңуз. Мен Махабат Молдокулова. Ушул электронный запись деп атабыз, канчадан бери эле ошол жөнүнчө кабарды кимден уктуңуз биринчи жолу? Бизге азыр интернеттен, садиктен айтышып атат. Биз подготовительный курспуз да, садиктечи. Ошол жакта воспитательдер күнүгө ошо айтышып атат. Ошол жакка караңлар, текшергилерчи. Ошондон угат. Мурда дагы балдарыңыз бар беле же бул биринчиси? Системанын ошо оңой жагы же мындай кыйынчылык жагы бар бекен, ошол жагын кичине айтып бербейсизби? Жок, эгер документтериң баардыгы ордунда болсо, пропискаң болсо, баары жайында болсо, эч кыйынчылыгы жок, регистрация жасашып атат мисалы. Ошо садикте ата-энелер баары эле айтышып атат, регистрация жасап коюп депчи. Пока эмесин күтүп атабыз, жобу күтүп атабыз. Жобу сиздерге келет бекен жобу, өттү кызыңыз? Ошо кайсы эмеден почта ачабыз да. Кайра ошого келет экен го. Өттү эмеде. Рахмат. Болду. Канча жыл өтүдүк. Кызыбызды садикке орнотулуп, мектепке интервью алдык. Эми жумушка жетишебиз. Рахмат. Данныйларды жаздыктар. Проверить дегенди басканда бизге көрсөтүлөт. Канча бала берилди, канча заявка берилди конкретно школага. Алардын статусу, алар одобренныйбы, на рассмотрение, же отклонено деп ошол жерден чыгып калат да сразучу. Ушунун баары ачык. Система ата-энелер өздөрү көрө алат да. Мисалы, азыр бул 29-мектепти карап алсак, мисалы, бул жерге 40 эле заявка берилиптир азыркы. Бүгүн берип, кече берилиптир акыркы заявка. Азыр 40 эле заявка берилиптир. Ошол бунун баары ачык көрө алсыңар. Статистика деген бар. Бул ар бир райондун, ар бир школанын өзүнүн эмелерин көрө алсыңар болот. Канча место бар, канча адам берилиптир. Бүт школаны көрүп чыксаңар болот да. Кайсы жерде место бар, кайсы жерде место жок депчи. Ушунун баары ачык жана жайгашкан сайтта. Бул санариптештирүү жана коррупцияны алдын алуу, бир жана коррупция боюнча пайда болгон бир көйгөйлөрдү жоюу үчүн
жоюу максатында киргизилген программа да. Бишкек шаарына деле мындай негиздүү мындай мүнөздүү көйгөй бул Бишкек шаарынын чет жакаларындагы жанагы жаңы конуштар. Ошо жаңы конуштарга буга чейин деле айтып келгенбиз, кайсы конуштарга мектеп курулуш керек. Ал эми бул сайттан эми аябай мындай көргөзмөлүү болот да булчу. Мындай сөз менен айткандан көрө сайтта көрсөтүп турса, могу жерде мына могу жердеги балдардын баары ушул жердегилер канча километр жүрүп, анан бул мектепке барып жатышат. Ал жердеги ал мектеп ошон үчүн көбүрөөк балдарды алып атат деген дагы мындай так мындай далил дагы да. Ошон үчүн Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте билим берүү башкармалыгы, анан 4 райондун билим берүү бөлүмдөрү жок, ал гана эмес, биз жанагы жергиликтүү бийликтер бар го, каттап турган адамдарга документ берип турган, ошолор менен биргеликте